Саламатсызбы, Акмат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн биз деген талапкерлерден, президенттикке талапкерлерден студияга чакырып, өздөрүнүн ойлорун бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга бир баа берип кетүү жөнүндө бир маек куруп жаттык эле. Бүгүн бизде конокто сиз. Анда эмесе кезекти биздин салт катары болуп калган сурообузга узатсак, бүгүн өлкөдөгү саясий абал. Эми бүгүн өлкөдөгү саясий абал башка мамлекеттегидей эле президенттик шайлоонун алдындагы абал. Талапкерлер ар бири өзүнүн ишин кылып атат. Эл дагы бүгүн тандоо жүргүзүп атат. Анан кийин компроматтардын согушу болуп атат, бири-бирин жамандоо, ушул сыяктуу. Бул нормальный эле абал го, менимче. Шайлоонун алдында ушундай эле абал болуш керек. Мисалы үчүн келип жаткан кандидаттар бир өздөрүнүн деген кесибине жараша дейбизби, же болбосо ошол өзүнүн деңгээлине жеткенине жарашабы? Бүгүн биз кандай өлкөнү оңдоп кетсек болот деген суроого экономисттер келип экономиканы оңдошубуз керек дейт. Маданият кызматкерлери келип биздин тарыхыбыздын, салтыбыздын жоголуп баратканына терең маани беришибиз керек дейт. Кээ бирөөлөр ошо Манас илгери кыргызды кандай чогултуп, кандай курап эл кылса, бүгүн кайра чогултушубуз керек, кыргыз тарап кеттик деген ойлорун айтып жатат. Сиздин оюңузча өлкөнү бүгүнкү абалын кандайча жакшы тарапка алып кетсек болот? Эми мамлекет дегенден кийин мамлекет бул бир гана анын тарыхында эмес, же экономикасында эмес, бул ички тышкы саясат, жалпы мына элдин жашоо турмушу, бүгүнкү мировой цивилизациянын чакырыктары ушунун баардыгын камтыган нерсе да. Анан бир гана бир тармакты оңдоп кетсе эле мамлекет жакшы болуп кетпейт. Буга терең мындай мамиле жасаш керек. Биринчи дегенде биз мамлекеттин мына 25 жылдан бери, эгемендүү болгондон бери мамлекеттин башкаруу системасын жалпы элдин ою менен аныктай албай койдук да. Ошон үчүн кээ бирлер айтат 93-жылы конституцияга кайрылсак деп, кээ бирлери ар кандай өзүнүн сунуштарын киргизип атат да. Мамлекетти башкаруу системасынын мындай башкарууну. Мен ойлойт элем, биздин каада салтыбызга, үрп адатыбызга жараша кыргыздардын эжелтеден бери түзүлгөн тарыхында ошол мезгилден бери биздин ушул каада салтыбызга калыптанып калган демократияны биз конституцияга киргизип, ошол негизинде гана башкарып кете алабыз да. Буну менин жеке ойлоп тапкан эмес, бүгүн ошол 25 жылдык тарыхыбыз ушуну көрсөтүп атат. Бул орусча айтканда необходимость да. Биз ошону жасашыбыз керек. Анан азыр мамлекеттик кызматтын кадыр баркы аябай түшүп кетпедиби? Мына карап көрсөңүздөр, илгери президенттикке талапкер болуп, ошол элге авторитети сиңген, өзүнүн эмгеги менен, кандайдыр бир тажрыйбасы менен, эмгеги менен элдин алдын оозунда болгон мындай саясатчылар президенттик талапкерге барчу. Андан тышкары парламентке депутат болом дегендер да куду ушундай эле элге кадыр баркы сиңип, эмгек кылган адамдар парламентке барчу, депутаттыкка. Бүгүнкү күндө парламентте өмүрүндө түшүнө кирбегендер депутат болуп калып атат. Значит, биздин ошол системабыздын туура эместигин аныктап атат да. Ошон үчүн парламенттин бүгүнкү күндөгү авторитети ушунун негизинде болуп атат. Ал эми президенттик кызматты дагы бардыгыбыз эле кичине акчасы бары дагы, акчасы жогу дагы мен болом, менен кыйын эч ким жок деп. Кичинекей баягы демократия десе эле бизде кичинекей обу жок демократия болуп кетти да. Кой дегенге кожосу жок дегендей да. Оозуна келгенде айтат, каалаганын айтат, каалагандай сөздөрдү айтып, ошонун негизинде мына мен демократиянын негизинде астыга чыктым, көрүнүп калдым деген адамдар дагы бүгүн президентке талапкерлигин коюп атат да. Бул өтө чоң жооптуу кызмат. Бул оңой олтоң оюнчук эмес. Бул деген ушул жалпы кыргыз элинин жүгүн мойнуна алуу. Аны каалагандай пайдаланам деген түшүнүк акыркы башкаруулардын негизинде
калыптанып калды да, мен келсем моундай кыла коем, тигиндей кыла коем деп. А бирок негизинен алганда бийликтин ээси эл болуп эсептелет. Эл анын ошол президент болобу, парламент болобу, өкмөт болобу, ушулардын кандай жолдо бизди башкарсын, кандай жолдо бизде татыктуу жашоо түзсүн деген жолду көрсөткөн эч ким жок да. Кызмат элге эмес, эл кызматка кызмат кылып калды да бүгүн. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин каада салтыбызга сиңип калган, мына конституцияга туура кирген курултай деген системаны киргизип, ушулардын отчетун алып, үч бийликтин отчетун алып туруп, баа бербесе, бул болбой калды десем да болот да. Себептен де биздин ата бабалардан келген каада салтыбызда деле хан болобу, ким болот, ал ар дайым аксакалдар менен кеңешип туруп жасачу да. Ал чечим чыгарардын алдында аксакалдар кеңешине барып, биздин мына тарыхыбызды карап көрсөк, биздин ошол каныбызга сиңген демократиябыз ошол да. Азыр президент болуп алса эле кой дегенге кожосу жок болуп калып атпайбы? Өзүм билем, өзүм каалаганды кылам деп. Ошон үчүн биз конституцияны өзгөртпөй туруп эле мыйзамды парламент тез аранын ичинде кабыл алыш керек, жана курултай системасын киргизиш керек. Курултайды дагы эл шайлап жөнөтөрдүн алдында өзүнүн өкүлүн. Мисалы өкмөттүн иштөөсү боюнча, 1 жылдык иштөөсү боюнча баа бериш. Ал боюнча эл өзүнүн өкүлүн жөнөтөрдүн алдында бааны бериш керек. 2 же 5 деп. Анан ошол өкүл келип, ошол элдин берген баасын гана айтыш керек да. То есть келип туруп мен каалагандай кол көтөрөм деген болбош керек. Аны бизде кайра коркуттуу, үркүтүү сатып алуу болуп атпайбы? Ошон үчүн ал келип, элдин атынан келип, элдин баасын бериш керек. Анан жалпы бааны Кыргызстан боюнча чыгарганда президент болобу, өкмөт болобу, парламент болобу, жалпы элдик баадан 1 жылдык, 2 жылдык кылган кызмат үчүн 2 алып калса, алар сөзсүз түрдө кызматтан кетиш керек да. Анан эгерде биз мамлекеттик кызматтын авторитетин көтөрбөсөк, анда мамлекеттин экономикасы барган сайын урай берет. Себеп дегенде ар бир жетекчи кайсы деңгээлде болбосун, жетекчи өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Эгерде ошол жоопкерчилик алып иштеген жетекчи кандайдыр бир мыйзам бузууга барса, азыр мыйзам бузду деп эле камап атпайбы? Мыйзам бузууга барса, ал мыйзам бузуусу элге, мамлекетке пайда алып келген болсо, андайды поощрять эткендин ордуна бүгүн кайра аны куугунтуктап камап атат да. Анда биздин мыйзамыбызды ошол жетекчинин алган чечимине жараша мыйзамды оңдошубуз керек да. Ушул окшогон бир жоопкерчиликтүү нерсе киргизбесек, биздин экономика ошол ар бир адамдын жетекчинин кылган кызматынан көп нерсе зависит этет. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жанагы биздин парламентке ошо депутатка татыктуу эмес адамдар келип жатканын, же болбосо түшүнүгү жок адамдар келип жатканын айтып атасыз. Ал эми биз жаңылануу деген нерсени кандай кылабыз анда? Биз кайра эле алып барсак, дагы деле коомчулук нааразы, баягылар эле келип отуруп алды деген. Жаңыларды алып келсек, аларга дагы нааразычылык. Депутат бүгүнкү күндө биздин конституцияга ылайык депутатты жана президент эл шайлайт. Бул элдин өкүлү болуп эсептелет. Депутат бул түздөн түз элдин өкүлү. Элдин өкүлү болгондон кийин биз жалпы элдик жанкындай партиялык системада шайлоо болгондон кийин биз 120 округга бөлүшүбүз керек. Ар бир партия ошол 120 округтан өздөрүнүн өкүлүн чыгарсын. Эл таразы. Эгерде эл ар бир округтан тамдоо менен жүргүзсө, алар жаманды тамдабайт. Себеп дегенде 3-чү чакырылыштын парламенттин 3-чү чакырылышы эсиңизде болсо, эң күчтүү парламенттин бири болгон. Эң күчтүү. Себеп дегенде ошол жерде ар бир округтан элдин элегинен 6-дан 5-тен баштап 10-го чейин кандидаттын ичинен бирөөсү сурулуп келген да. Азыр эл партиялык системада партиянын башында турган бир 10-15 чактысын билет, а калгандарын билбейт. Ошон үчүн өмүрүндө 7 уктаса түшүнө кирбеген депутаттык мандатка ээ болуп келип калып атпайбы? Бул туура эмес система экенин биз көзүбүз менен көрдүк. Биз ушуну оңдошубуз керек. Анан кийин жок андай болбойт. Бийликтегилер биз көбүрөөк өтүшүбүз керек. Мына бул система бизге жагат деген менен аны менен мамлекеттин экономикасын, саясий туруктуулугун, социалдык маселелерди чечүү кыйын боло берет. Себеп дегенде парламент бул негизги мыйзам чыгаруучу
ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелет. Бүгүн парламентке подотчетный өкмөт, ал президентке подотчетный эмес. Ошон үчүн парламент жоопкерчиликти алыш керек, парламент аябай күчтүү авторитеттүү болуш керек. Баарыбызга белгилүү болгондой, сизди ушул бир жоопко тартуу, же болбосо 3 беренени коюу боюнча бир сот болуп өттү эле. Ошол учурда мисалы үчүн биз журналист катары бардыгын иликтеп келгенде, ал жерде бир эле ошол соттун сизди жоопко тарткан чындыгы эмес, сиздин өзүңүздүн жеке чындыгыңыз бар эле. Ушул сот жөнүндө кандайча айтып бере аласыз? Сиз ушул сотту өзүңүздүн негиздөөңүздө, өзүңүздүн чындыгыңызда уттуңузбу же утулдуңузбу? Мен биринчиден кабарлар сайтына ошол мезгилде телевидение чыгылып эле чоң терең ыраазычылык билдирип кетем. Ошол соттук процессти башынан аягына чейин элдин ошол мени колдоп атканда башынан аягына чейин туруп көрсөтүп элге жеткизгениңерге. Эми сот системасы бүгүн ирип-чирип бүттү. Аны бир гана мен эмес, башыман өткөн адам катары жөнөкөй дыйкан дагы, жөнөкөй жаран дагы айтып атат. Сот системасы бүгүнкү күндө мыйзамды эч кандай эске албай, только телефондук башкаруу менен иштеп атат. Муну эч качан биз мындай кемчилдикти ачык айткандан коркпошубуз керек да. Сот экономикалык маселе карайбы, административдик маселе карайбы, кандай маселе, уголовный маселе карайбы, кандай маселе карабасын, только телефондук. Ак үй эмне дейт экен, менин жогорку сотум эмне дейт экен гана деген маселеге өтүп калды да. Бул соттордун, ошол прокурорлордун келечекте мына жаңы келген президент кимибиз келебиз, аны Алла Таала Кудай билет. Ошол кимибиз келбесек дагы соттогу, правоохранительный органдардагы, сот системасындагы мыйзамды тебелеп, өзүн билемдикке барып, каалагандай өкүм чыгарган, ошону иш козгогон адамдардын бардыгы биз жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Алар пока жоопкерчиликке тартылмай сайын, мына 2 жолу бийлик алмашты. Ошол эле адамдар 2 жолку азыр 3-сүндө деле кызмат кылып атат. Ошол эле система калып атат. Эгерде биз ушуларды жоопкерчиликке тартпасак, анда эч качан бул система өзгөрбөйт. Ар бир сот отуруп ойлонуш керек. Мен только мыйзам чегинде гана иш алып барышым керек. Кандай гана адам болбосун, жөнөкөй дыйканбы, миллионербы, же министрбы, мыйзамдын алдында ал эч кандай күнөөсү жок болсо, сот күнөөсү жок деп чыгарыш керек. Күнөөлүү болсо, күнөөлүү деп чыгарыш керек. Ошон үчүн мен айтарым, мен 3 соттук инстанцияны өттүм, башыман өткөздүм. 100дөн ашык көөлөр болду. Эми мага козгогон өзү кылмыш иши өзү туура эмес да. Себеп дегенде 2 козгогон кылмыш иши боюнча тең ал мыйзамды тебеленип козголгон нерсе. Себеп дегенде ал жерде мамлекетке зыян келген 1 тыйын жок. Мен 1 сом эмес, 1 тыйын дагы кайталагым келет да. Эми мына мен азыр президенттик шайлоого кетип атпаймынбы жарышка. Азыр өткөндө шашып кетип Верховный суттун пресс катчысы жарыялады. Бул закон бузуу. Экинчиден, азыр ар кандай сөздөр чыгарып атышат. Эгерде конституция боюнча менин толук кандуу укугум бар. 62 статьяда турат. Президент боло турган, болгону 4 эле шарт бар. Бул конституцияда жазылган. Биринчиси 25 жаштан жаш болбош керек, 70тен кар болбош керек. Экинчиси кыргыз тилди билүү. Ал боюнча мен өттүм, жашым туура келет. Үчүнчүсү Кыргызстанда совокупность 15 жылдан кем жашабаш керек. Мен өмүр бою Кыргызстанда жашадым. 4-чү шарт бул 30 000 подпись кол чогултуу. Аны жасап атам. Башка шарт жок. Ошол эле статьяда турат, порядок выборов определяется конституционным законом. Порядок деп турат. Ал тартиби деп турат. Тартип кандай болуш керек? Кайсы жерде канча бюллетень, канча избирательный участок, кайсыл маалда өтүш керек? Бул тартип. Ал эми шарттар конституцияда турат. Мен ойлойм, эгерде конституциянын беренесин же болбосо ушул окшондо бузса, бул особо тяжкий күнөө болуп эсептелет да. Келечекте ошол мыйзамды конституцияны тебелегендердин бардыгы күнөөгө тартылыш керек. Качан гана ошондой болгондо бизде башкаруу
адилеттүү болот. Адилеттүүлүк болмой сайын эч качан башка нерсе жылбайт. Мен сот системасын жаңы сиздин сурооңузга ар бир сотту ошол ар бир инстанциядан өткөн сотту мен кийин жолугушуп азайымы жолугушуп каласың да. Бардыгы монтип жооп берет, эч кандай күнөөңүз жок, бирок бизге звонок болду, биз айла жок ушундай кылдык депчи. Эми учуру келет, аны тарых тастыктайт. Мен ошон үчүн жогорудагы суроону бердим. Анткени мен ар бир сотко катышканда сиздин өзүңүздүн чындыгыңыз, далили менен айтылган өзүңүздүн чындыгыңыз бар эле деп. Эми экономический кечирип коебуз. Экономический мындай күнөөлөрдө анын бардыгы бул цифралар упрямый нерсе да. Ал факты, ал отчет бар, кабыл алынган отчеттор бар, жана башка. Ошол цифраны кабыл албагандан кийин сот эмне жөнүндө айтса болот да. Эми дагы бир бүгүнкүдө коомчулуктун бүйүрүн кызыткан суроо бул деген силер жакында кошулган 4 тилдик. Бүгүнкү күндө ошол 4 тилдиктин ичинде эмне жаңылык бар, акыркы маалыматтар кандай? Эми 4 тилдик биздин кошулганыбыз бүгүн эл тараптан катуу мындай колдоо менен кабыл алынып атат да. Значит, эл ошону күткөн. Эл буга чейин бизге көп жолу айткан. Биз эң негизгиси ушул оор салмактагы саясатчыларга киребиз, төртөөбүз тең. Ошол оор салмактагы саясатчылардын өзүнүн амбициясын четке жылдырып, мамлекет үчүн деген, ура менен мамлекет үчүн иштейли деген менен биз төртөөбүз кошулдук. Бизге дагы кошулуп атат. Өзүңүз билесиз, жакында эле Ишенбай Кадырбеков өзүнүн Союз СССР деген партиясынан официалдуу түрдө кат жөнөттү. Мен ушуну колдойм, силердин идеяңарды. Мен ошого кошулсам болот эле деп. Биз аны жакында талкуулайбыз. Ошол окшогон каттар көп келип атат, кошулуп атканычы. Эми мындай да биз кошулгандан кийин дагы баякы саясатчылар, саясатчы эмес, эми өзүн саясатчымын деп эсептеген адамдар кайра эле бөлө баштады да. Бул региондорго бөлө баштады. Мен кээде парламентте жүрүп айтчу элем, эгерде бир районду карабай башка кылса, эмне ал райондун эли Африкадан келди беле? Ал деле кыргыз. Кыргыздын жараны, кыргыз мамлекетинин ошондой эле элинин мүчөсү болуп эсептелет. Азыр ошондой бөлүүлөр аракет болду, бирок анысы мындай саясий жаңкы сеттерде колдоо таппады да. Ошон үчүн мен ойлойм, бизге канчалык көбү кошулса, ошондо олтуруп мамлекетти башкарганда бир команда менен келип, ошол команда жоопкерчиликти алып, ошол команда 6 жылдын ичинде кандай өзгөртүү жасады. Эл ошону көрүш керек да. Мындан келди, ал 4 тилдикке сиз алсыздыгыңыздан менен же болбосо элдин колдобой койгондугу үчүн эмес, элдин суранганы үчүн, коомчулуктун ошол төртөөнүн бириккенин каалагандыгы үчүн биргептирсиз. Эгерде биз алсыз болсок, коркок болсок, бүгүн үйдө отурат элек да. Анан биз саясатта жүрөбүз. Кандай гана мага, ошол эле Ташиевке, ошол эле Ташиев экөөбүз аябай мындай өттүк да. Жакшы турмушунан өттүк, түрмөгө да отуруп чыктык дегендей. Адахан деле Ким Санбаевич канча жылдан бери иштебей жүрөт. Бакыттагы кичине куугунтукту көрүп өтүп атат азыр. Ошон үчүн биз эгерде коркуп же болбосо өзүбүздүн ой пикирибиз болбосок, бийлик менен жакшы болуп жүрө берсек деле болмок. Биз анткенибиз жок да. Биз ушул мамлекетибизге, элибизге кызмат кылайлы дегендин негизинде жүрөбүз. Эли корко берсең, анда жашоонун эмне кереги бар? Бул жерде дагы бирок деген нерсе бар. Анткени деген менин мисалы үчүн жеке пикирим, бул 4 тилдикти менин көз карашымда жана күрүчтүн артынан күрмөк суу ичет деген эле мааниде кабыл алдым. Анткени мен сизден башка Мадумаров, Ташиев жана ошол эле Бакыт Төрөбаев жөнүндө эч кандай мындай бир эл менен иштеп кете алат, же болбосо көз карашы башкача деген маалыматты жаза албайм жана бере албайм. Анткени сиз менен чогуу отуруп сүйлөшкөндөн кийин мен социалдык тармактарда карасам, ошол эле Адахан Мадумаров, келечектеги биздин президент Мадумаров, биз деген бир гана Мадумаровду колдойбуз деген өзүнүн эле кызматкерлеринин арасынан социалдык баракчаларга бир өзгөчөлөнгөн нерселерди коюп жаткан учурларды байкап атабыз. Ошондой эле Бакыт Төрөбаевдин дагы
өзүнүн тарапташтары биз ошо төртөлдүктүн ичинен Бакыт Төрөбаевди президент көрөт элек деген ойлорун дагы жазып жатышат. Мындан келди. Менимче ушул маалыматтарга таянсак, бирок эч кизин билбейбиз. Дагы деле ошо төртөлдүктүн ичинде бир мындай бир чечкиндүү кадамга барып, же болбосо сен президент болсоң, калганыбыз колдоп кетебиз деген нерсе айтыла элек. Жогоруда сиз айтып кеткендей, баарыңар эле күчтүү саясатчысыңар. Ал эми жеке менин оюм, мен сизден башка калган үчөө жөнүндө мындай бул жака чакырганда дагы мен ал кишилердин бүгүнкүгө чейин жасап келген иши жөнүндө жана элдин ичинде алып барган, элге кылган кызматы жөнүндө гана суроо бермекмин. Ал эми сиздики айтпаса да белгилүү, сиз жогоруда айтып өттүңүз. Ошол мен айтайын дегеним, ошол төрт тилдиктин бүгүн биригип ушул нерсеге баруусу керек беле? Бул керек, биринчиден. Экинчиден, ар бир адамдын ой пикирин биз сыйлашыбыз керек. Себептен да сиз өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, жаңы прессанын айтып атат дедиңиз, Адаханды Кимсанбаевичти, Бакыт Эргешевич жөнүндө. Ал ар бир адамдын ой пикири. Биз аны угушубуз керек. Бирок мен ушул төртөөбүз тең татыктуу мамлекетке кызмат кыла турган татыктуу жигиттер деп ойлойм да, үчөөнү тең эле. Адахан Кимсанбаевич деле аябай татаал жолду басып өттү. Эгерде тарыхка кайрылсак, ошол мезгилде биринчи президенттин учурунда кесе айтып, эчтегенен тайманбай айткан Адахан Кимсанбаевич болчу. Аны биз эстен чыгарбашыбыз керек да. Экинчи, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин дагы, мисалы биз конституцияны өзгөртүп атканда жалгыз туруп ошого каршы турганы. Анан парламентте дагы, МЧСте иштегенде аябай чоң иштерди кылган, мени көзүм менен көргөм. Бакыт Эргешевич Төрөбаевди болсо, мен мына акыркы 5 жылдан бери мындай жакын биле баштадым. Мына азыркы кийинки айларда көргөн иштерин көрдүм. Мен буга чейин көргөн эмес элем. Негизинде бул күчтүү предприниматель экен да, ишкер экен. Себеп дегенде бул жигит дагы мен адамды жакындан сүйлөшүп, жакындан ички дүйнөсүн билгенде биле баштайт экенсиң. Бул дагы мамлекетке өтө чоң мындай эмгеги сиңген, ошол ишкерликти билип, айыл чарбасын билип, ошол жөнүндө маселени бекер көтөрбөптүр деп мен ойлоп калдым да. Себеп дегенде бул өзүнүн жоон терисинен ушунун баарын өткөзүптүр. Эми мындай да ар бир адам эле бардыгына жага бербейт. Мисалы мен дагы көпчүлүгүнө жакпайм. Мага дагы көпчүлүгү жакпашы мүмкүн. Бирок мамлекетти ойлогондо ошол жеке характерди, жеке нерсени биз четке түртүшүбүз керек да. Үмүт карындашым, ошон үчүн эгерде мамлекетти ойлоп турган болсок, жеке сын пикирди айтыш керек. Сын пикирди туура кабыл алыш керек. Кээ бир жетекчилер туура кабыл албай, ошонун артынан кууntуктап атпайбы? Эгерде ошол сын пикир туура, ачуу чындык болсо, андан тыянак чыгарыш керек. А эгерде ушак айкын болсо, анда уяткарып, ошол сын айткан адамга жооп гана айтып коюш керек. Аны кууntуктап, аны кандайдыр бир анын деңгээлине түшүп, аны кемсинтүү деген бул саясатчылардын немесинде болбош керек да, мүнөзүндө болбош керек. Эгерде сын пикир айтса, аны кабыл алыш керек. Ошол эле сиз жогоруда айтып кеткен Камчыбек Кыдыршаевич бир кезде Өмүрбек Токтогулович менен абдан бир бекем союз түзүшүп, экөө ушунчалык ынтымак болуп барып, аягында Камчыбек Ташиевичтен башка жээкте калып калгандыгы жөнүндө баарыбызга маалым эле. Бул төрт тилдик да бир убакыт келгенде ошентип бир ич ара бир эме болуп кетпейби? Бул сиз ишенесизби ушу төрт тилдиктин аягына чейин бир болуп, сиз ишенгендей, сиз ошундай бир үмүттөнгөндөй ошолор аягына чыгат ишти? Мен үмүтүм менен ишенген үчүн ошону түздүк, ошого кошулуп атам. Эми турмушта ар нерсе болушу мүмкүн. Ар кандай биз эртең эмне болуп кетет аны да билбейбиз да. Ошон үчүн Кудайдан суранып, биз ар дайым жакшылыкты суранып жашашыбыз керек да. Бирок мен ишенем, бул төрт тилдик. Себеп дегенде биз партияны бардыгын жоюп бир партияга кошулайлы дегенибиз, бул эртеңки келе турган президенттик шайлоо эмес, келечекте саясий жолдо мамлекетте кызмат кылуу боюнча саясий жолдо биз чогулайлы деп чечим да. Бул жакшы чечим өзү. Муну колдош керек. Муну колдоп кубатташ керек. Эгерде кемчилдиктер болсо айтыш керек. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич менен Бабановдун ортосунда эмне болгонун мен билбейт экенмин. Ар түрдүү сөздөр айтылат, бирок Камчыбек Кыдыршаевичтин баягы
менин көп жылдан бeri тааныган досум катары айткым келет. Мунун ак көңүлдүүлүгү, анан кийин мындай бетке айтканы, эгерде жалган нерсе болсо, ал жалганды кечире албандыгын мен жакшы билем да. Алардын ортосунда эмне болгонун экөө жакшы билет, Эми адам сыноодон өткөндө ар турдуу ушундай жолдор менен өтөт экен да. Бирок Камчы Кыдыршаевич экөөбүз башында бирге болуп, кайра аягында кайра бириккенибиз, бул экөөбүздүн ички дүйнөбүз, ички аң сезимибиз, ошол басып өткөн жолубуз кайра алып келип бириктирди да. Бизди бирөө алып келип бириктирген жок, же бирөөбүздөн инициатива чыгып бас биригели деген жок. Экөөбүз кандайдыр бир мезгилде ушундай чечимге келдик да. Эми шайтандар ар түрдүү жол менен адаштырат. Кудай, Алла Таала ошону түздөйт экен да. Эми бул адашуу боло берет. Ал адашуудан туура тыянаккана чыгарыш керек. Сабак алуу керек. Маегизге чоң рахмат. Мына жогоруда бизде 50дөн ашык талапкер бар. Анын ичинде сиздин да катыңыз бар. Эми 50 бардыгысы болбойт. Өлкө башчысы анын ичинен бирөө болот. Ким болгон күндө дагы, ким келген күндө дагы ушу бүгүн жогоруда сиз айтып өткөн ушу бириккен төрттилдиктин деле ошол ойлору ортого салып, элди өстүрүп, өндүрүп кетели, биз өлкө үчүн жакшылык кылалы деген ойлору ар бир талапкердин ою, пикири жакшы абдан. Ошон үчүн деген ким президент болуп келгенде дагы сиздер дагы ошол президенттин ишине өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мамлекетибиздин, өлкөбүздүн эртеңки гүлдөп өсүшүнө дөөлгө болушубуз керек деп ойлойм. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ошо биз Үмүт телевидениесин ачканга чейин кабарлар сайты сиздин соттук процессиңизди толук көрсөтүп, жана ишти башынан аягына чейин көзөмөлдөп турдук. Мен ошон үчүн деген көзүм жеткен ошол соттун жүрүшүндө сиздин өзүңүздүн чындыгыңыздын бар экенине. Мен эфирден пайдаланып айтып кетейин, бир эле бизге эмес, менин кесиптештериме жана Кыргызстандагы жалпы эле журналисттерге ошо спикер болуп турган убакта дагы дайыма өзүңүздүн демөөрчүлүгүңүздү аябай жардам көрсөтүп, журналисттер деген чындыкты айтыш керек, акыйкат болуш керек, журналисттер элге жеткирсе кандай болот деп өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрөсүз. Рахмат. Мен дагы ушул талапкерлердин бардыгына ийгилик каалайм. Бирок кимиси гана президент болбосун, ал пешенеден, Алла Тааладан, элдин колдоосунан болот. Ошол болгон адам, мен жекече оюм, ал өзүмө иштеген команданы гана бийликке коем деп умтулбастан, эгерде Кыргызстанды оңдоймой турган болсо, эгерде мен болуп калсам, Кудайым буйруп, мен калгандардын бардыгын, ошол кыйындардын баарын тартпакмын да. Бул менин командам, сен чужойсуң деген болбош керек. Эгерде Кыргызстанды оңойм десе, эгерде ушул саясий күчтөрдү, саясий адамдардын бардыгын, иштейм дегендердин бардыгын топтоп мамлекетти алып чыгып кетсе болот. Анан эгерде түртө берсе, бири-бирин талаша берсе, баягы көрпөнү бир учун бирөөсү тартып, бирөөсү тартса, анда эч ким жылыбай калат деген сөздөр да. Ошон үчүн эң негизги тынччылык болуп, жакшылык болсун эли журтубузда. Кудайым буйруса баары жакшы болот деген мен үмүттөмүн. Эл татыктуусун шайлайт. Эгерде эл акчага алданып, дагы бир тамак ашка же болбосо бир нерсеге алданса, анда бул мамлекеттин шору, элдин шору болот. Ушун менен талапкерлер менен болгон маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге экс-спикер, президенттикке талапкер Ахматбек Келдибеков маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.